коргоочулук экспертизалар боюнча. Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү мен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзаменде эмесмин го окуй турганда. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп калдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен, Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жумуштаңыз. Сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгенсиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн консултацияларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Бийлигиңиздерге сөз бериңиздер. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу деп едиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалымкатыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак. Куру блогерликти тыштасак. Бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк. Ийне жибине болор болбос, мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам талкууланып мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөлүчү азыр эми. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымкат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалымкатты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымкат. Маалымкатта чөткө жазылып турат. 3-чү бөлүгүндө. Бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деп жазып атасыздар да. Бул кадимки зат сыяктуу көрсөтүп, ичип, жей тургандагыдай түшүнүп кетип атабы? Кандай түшүнүксүз болуп атат? Прекурсорлор деген өзү эмне экенин сиз таанышып көрдүңүзбү? Ооба. Эмне экен? Бул Окубастан айтып бересиз мындай, таанышсаңыз.
Медер Кубанычевич, бул жерде мен сизге экзамен берип аткан же экзаменде отурган жокмун да, Сиз суроо берип атасыз, мен да сизге суроо берип атам да. Прекурсорлор деген бул сөз, бул ичип жей турган зат эмес. Бул өндүрүштө колдоно турган, өндүрүштө пайдалана турган, сатууда, сатып алууда, жүгүртүүдө деген мааниде колдонулуучу түшүнүк бул. Ошон үчүн бул жерге мен конкретно айтып атам. Сиздер берип атасыздар, буну прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп атат. Буну ичеби, жейби дегендей түшүнүк кетип атпайбы? Мен сизге дагы бир кайталап коюуга туура келип атат. Өйдө да айтылгандай, кээ бир адамдар тилекке каршы наркоман болуп калат. Ошолорду прекурсор, алардын аналогдору, сильнодействующие веществолар менен уже жизнь поддерживается. Человек стал наркоманом, обратного пути назад нету. Ошолорду ашыкча колдонбоо процедурасы көрсөтүлгөн. Бул ЖПКда кадимки субъект кыянаттык үчүн, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттар же алардын аналогдорун кыянат пайдалануу деп чектөөгө деп мындай туура аныктаманы түшүнүктүү бериш керек. Анткени сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы? Юридикада бул бир үтүр дагы чоң мааниси, ролу бар. Өзгөртөт деп. Бул жерде ошо сөзүңүзгө жараша сиз конкреттүү даана Сиз кайсы юридикалык беренен айтып атасыз, улук мырза, айтсаңыз? прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу Беренен айтсаңыз сиз. Берене, кайсы берене? мен ЖПК 290-291-де конкретно көрсөтүлгөн. Гражданско процессуальный кодекс ошону айтып атасызбы? Ооба. Канчанчы беренени? 290-291-ди караңыз. Так. Ошол жеринде эмнеси маселе жаратып атат? Эмнеси маселе жаратып атат? Бүгүн 290-291 беренеде субъектлердин жүрүм туруму спирт ичимдиктеринин же баңги заттарынын кыянат пайдалануу болуп келген буга чейин. А сиздер буга прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп жазып өзгөртүп атасыздар азыркыда. А бул жерден айтып атам мен ошого. Бул жерге так аныктаманы туура түшүнүктүү киргизип коюш керек деп сунуш берип атам. Улук мырза, биздин пикирибизче сунуштар эң туура эле. Болгону наркотические вещества дегенди мы даем более обширное понятие. Сильнодействующие вещества, наркотические средства, прям жирным шрифтом. Мы затрагиваем лишь статью 290 и 291, в котором предлагаем исключительно исчерпывающую правовую среду. На наш взгляд, никаких вопросов нету. Но вы можете воспользоваться своим правом. В законе Кыргызской Республики о регламенте Жогорку Кеңеши есть норма, где вы по истечению 10 дней с момента принятия после первого чтения в письменном виде можете изложить. Мы всегда открыты к диалогу, и мы с вами обсудим. Но на наш взгляд, мы это рассмотрели. До того, как мы это рассматривали, ряд заключений было дано со стороны Кабмина, соответствующих министерств и ведомств, аппарата, экспертных служб Жогорку Кеңеши. И все в один голос утверждают, что никаких противоречий нет. Рахмат. Анан дагы бир сунуш, экинчи окууда дагы деталдуу карайбыз. Сунушубузду беребиз. Жогоруда сиз белгилегендей, мыйзамдуу укуктарыбызды өзүбүздүн регламентте көрсөткөн ыйгарым укуктарыбызды жакшы билебиз. Ал боюнча дагы өзүбүздүн ишибизди комитетте алып барабыз, палатада суроолорубузду даярдайбыз. Дагы бир жагдай, бул жакта маалыматта негиздемеде берип атасыздар да, экинчи пунктта. Жак, үй бүлө кодекси жана башка жөнүндө сөз болот, бирок долбоордо актыларга өзгөртүүлөр жок. Неге? Маалыматта берип атасыздар, ал Эмнелерге өзгөртүүлөр жок экен дейсиз? үй бүлө кодексине Кандай жок? Турбайбы өзгөртүү? Закон о детях, закон о рекламе, гражданско процессуальный кодекске киргизип атпайлыкпы өзгөртүүлөрдү? бул жерде эч кандай социалдык, экономикалык, укуктук кесепет келтирилбейт деп толук ноль таасир менен берип атасыздар да. Ооба. И Ноль көрсөткүчтү берип атасыздар. сиз мыйзамдын маңызына караңыз да. Это справка обоснования, в которой инициатор проекта закона дает
широкую формулировку и широкое описание, для чего этот закон предусматривается. Сиз маселенин тоготер, маңызды жеринде закон о детях, закон о рекламе, гражданско-процессуальный кодекс, соответствующие статьи. Ошонун алкагында сөз кылсак абдан туура болот эле. Бул жерде 0 көрсөткүч менен берип атасыздар, бирок бул реалдуу эмес деп атам. Анткени соттук, эмгек, жарнама, практикалык сөзсүз аларга сөзсүз таасир этет ал жерде. Бул жакта 0 көрсөткүч деп маалыматта берип атат. Ошону эле берип атам мен. 0 көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи, көрөлүчү. Мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз. Азыр кайсы жеринде турат 0 көрсөткүчтө? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме. Он маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-чү шрифт менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кайсы жери? Баяндоо бөлүгүндө же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалары боюнча. Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү менен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзамендемесин окуй тургандай, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп калдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен Медер Кубанович, сиз окуйлу деп атасыз. Жөн туштаңыз. Сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгечисиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн толуктууларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Бири-бириңизге сөз бериңиздер. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу дебедиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли, макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам талкууланып атканда мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөлүчү азыр эми мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми мен Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта чөткө жазылып турат. 3-чү бөлүгүндө бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз, үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек. А биз в роли подсудимого эмеспиз соттук процессте. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте Жогорку Кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук мырза, келиңиз, сүйлөшөлү. Мыйзамдын демилгечиси катары Медер мырза, сиз биринчи, экинчи азыр окуусу, биринчи концепциясы
эшик ачык деп атасыз, Улук мырза. Мындай бирден такталбаган маселеге болсо дайыма чечип алганга мен ойлоп атам, эшик ачык деп атат, териштирип аласыздар. Анда эмесе, урматтуу депутаттар, башка суроо жок болсо, анда комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Ушул комитеттин корутундусунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетине жүктөлсүн. Анда, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш берсеңиздер. Бир каршы, калганы каршы эмес. Коен, урматтуу туугандар, менде ушундай адат болуп калган, ар бир мыйзам жакталгандан кийин ар бир добуш берген кесиптештерибизге ыраазычылык билдирем. Буга чейин 7 чакырылышта ошентип жүрөт элек. Ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Аталган маселе келечекте таза кандуу Кыргызды улап кеткенге түздөн түз себепкер болдук. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсин.